Эрназар жетти дээрлик артына болгон түшүш керек. Азыр тизесин тийгизсе атаандашынан да 2 упай берилет. Жакшы. Акылдуулук менен эч кандай кыйналбастан туруп Эрназар Рахматалиев бул жолу жеңишке кол жеткирүүгө азамат. Şem. Rahmat. Ya, rahmat. Kutluktayım. Var var. Ay, azamatsın ya. Assalamu alaikum Nake dostlar. Биздин мекендешибиз, инибиз Эрназар Рахматалиев ошентип ислам оюндарынын чемпиону болду. Эрназар биринчиден куттуктайм. Сен үчүн чоң жеңиштердин бири деп ойлойм. Себеби бул дагы статустуу чоң турнир. Анан Наке бүгүнкү беттештерден финал эле бир аз кыйынчылык жаратты окшойт. Калган атаандаштарың оңой уттуң. Колдон келген аракетти кылдык. Ушундай бүгүн ийгилик Алла Таалам биз жакка буйруптур. Баарына шүгүр, мөтө жүлөө болсун. Ошол жакта көрүп отурган агайларым, тренерлерим баары эмгектер аябай чоң. Биздин агайлар эле эмес, биякта федерация иштеген байкелерибиз, көрөрмандарыбыз баары келген. Ошолордун баарынын эмгектери чоң, баарына ыраазычылык айтмакмын. Кыргызстанда көрүп колдоп отургандарга чоң рахмат. Үйдөгүлөр, туугандарга. Анан дүйнө чемпионатынын алдында ушундай чоң стартка катышып жеңүүчү аталып атасың. Эми дүйнө чемпионатына канча даярдык болот, качан учуп кетесиңер дегендей. Биз бул жактан эртең 12-синен 13-үнө караган түнү учабыз буюрса. Анан ал жак баргандан кийин агайлар менен дагы кеңешип, агайлар өзүбүздүн баягы пландарыбызды коюп берет. Ошол жакка барганда бизге белгилүү болот ал. Чемпионат берага кандай дайындык көрөбүз, кайсы жакта көрөбүз. Бишкекке барганда анан бизге айтат. Бирок сен 70те сен барасың да, же башка талапкер барбы? Буйруса, башка талапкерлер бизде бар. Бирок буйруса деп турабыз, барганга аракет кылабыз. Сен барасың, буйруса. Ошо достор, дагы жолу куттуктайбыз. Сиңизде мындан кийин да чоң ийгиликтер боло берсин. Сенден үмүтүбүз чоң буюрса. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат колдоп келгениңиздерге.